Тишти кантип агартабыз? Тишти агартуу негизинен оңойго турбайт. Тиш агартуу боюнча адистер өтө кымбатка дарылашса, бир четинен мындай процедуралар тиштериңизге зыян да алып келиши мүмкүн. Ал эми дүкөндөрдө сатылып жаткан тиш агартуучу крем суюктуктары же болбосо кандайдыр бир аспаптар өтө эле кымбат болушат. Анын үстүнө кайсынысы эффективдүүрөөк экенин дагы жакшы биле албайбыз. Агартуу көпчүлүк учурда эмальды бузуп, тиштерди алсыратып, сезимтал кылып коет. Бактыга жараша тишти агартуу үчүн үй шартында табигый жол менен дарылоочу каражаттар көп. Бул ыкмалар пайдалуу гана болбостон, ден соолугуңузга да залалын тийгизбейт. Анын үстүнө аз гана убакытты талап кылат. Үй шартында тишти кантип агартабыз? Билгиңиз келсе, экрандан алыстабаңыз. Биринчи, соода менен тазалаңыз. Ооба, адатта чайнек, кашыктарды соода менен тазалап жүрөсүз. Бирок ванна бөлмөсүндө дагы сооданын турушу өтө пайдалуу. Соода көпчүлүк тиш пасталарына кошулат, анткени ал табигый агартуучу зат. Жарым кашык аш соодасын сууга аралаштырып, ичине тиш щеткасын малып алыңыз, деп тиш доктур Ричард Маркес кеңеш берет. Ошондой эле арзан тиш порошогуна соода кошуп алсаңыз болот. Соода бара-бара тишти бир кыйла жумшак агартууга жардам берет. Экинчи, алма уксусу. Алма уксусу тиш агартууда сизге чоң жардамчы боло алат. Бул ыкма анча жагымдуу эмес, бирок өтө натыйжалуу. Тишти агартуу үчүн алма уксусун кантип туура колдонуу керек экендигин кененирээк айтып берели. Анда кеттик. Алма уксусунан ооздуу чай коочу каражат. Кичинекей стаканга алма уксусун куюп алыңыз. Суюктук менен оозуңузду жакшылап чайкаңыз, бирок жутпаңыз. Андан кийин оозуңузду жылуу суу менен чайкап коюңуз. Бул ыкманы жумасына бир жолу колдонуу сунушталат. Уксустун даамы бир аз жагымсыз болгону менен, бирок алынган натыйжалар бул кемчиликти актайт. Алма уксусу жана соода. Чакан идишке алма уксусун жана аш соодасын куюп алабыз. Ал кадимки тиш пастадай болуп калгыча, башкача айтканда консистенциясы тиш пастаныкындай болуп калгыча аралаштырыңыз. Аралашма даяр болгон соң 5-10 мүнөт кое туруңуз. Оозуңузду жылуу суу менен чайкаңыз. Андан кийин тиштериңизди кадимки тиш паста менен тазалаңыз. Кошумчалай турчу нерсе, убакыттын өтүшү менен тиштин өңү бузулат. Тиштин өңүнүн бузулушуна байланыштуу дагы бир факторду унутпаш керек. Жаш өткөн сайын тиш өз түсүн жогото баштайт. Бул табигый көрүнүш. Бирок бул жерде бир нерсени эске алыш керек. Ал биз тишибизге канчалык маани берип, кандай тазалап турарыбыз. Дарыгердин айтымында, тишти тазалоо эң башкы ролдо турат. Биз убакытты токтото албайбыз, бирок тишке туура кам көрүүнү үйрөнүп, аябай саргарып кетүүсүн алдын алсак болот. Ал үчүн айрым нерселерден баш тартышыбыз керек. Мисалы, тамеки чегүү адаты. Үчүнчү, тамекини таштаңыз. Кардай апак жылмай үчүн гана эмес, башка себептерден дагы улам тамекини ташташыңыз керек. Канчалык көп тамеки чексеңиз, ошончолук тиштериңиз саргайып калат. Натыйжада профессионалдык агартуудан башка эч нерсе жардам бербейт. Төртүнчү, кулпунай жана алма. Алма тиш щетка жок учурда тишти тазалоонун белгилүү ыкмасы. А кулпунайчы? Капысынан футболкаңа кулпунай түшүрүп алган учурда дагы такты оңой менен жууп кетире албайсың. Ал эми тиштер кызарып калбайбы? Көрсө, кулпунайдын курамында тиштерди табигый жол менен агартуучу алма кислотасы бар экен. Анын жардамы аркылуу тиш агартуунун бир нече ыкмалары бар. Алдыда айтып беребиз, бизден алыстабаңыздар. Бир даана кулпунайды алып, аны экиге бөлүңүз. Жарымы менен тишиңиздин үстүн сүртүңүз жана 5-10 мүнөткө калтырып коюңуз. Андан соң тиш пастасы менен жуушту унутпаңыз. Маанилүү эскертүү: ашыкча убакытка калтырбаңыз, болбосо андагы кислота эмальдарыңызга зыян келтирип коюшу мүмкүн. 1-2 кулпунайды эзип алып, ширесин тишти тазалоо үчүн колдонуңуз. 5 мүнөт күтүү зарыл. Андан соң аш кашык сооданы паста пайда болгонго чейин бир аз суу менен аралаштырасыз. Аны менен тишиңизди тазалайсыз жана оозуңузду жылуу суу менен чайкайсыз. Эң акырында кадимки тиш пастасы менен тишиңизди жууганды унутпаңыз. Бул ыкма көп убакытты талап кылат, бирок абдан натыйжалуу. Кулпунай менен аш соодасынын айкалышы тишти агартууга келгенде керемет жаратат. Ошол эле учурда эки компонентти жөн эле аралаштыруу бул натыйжаны бербейт. Ошондуктан аларды өз кезегинде колдонуу өтө маанилүү. 5. Апельсиндин кабыгы жана лавр жалбырагы. Апельсиндин кабыгы менен лавр жалбырагынын айкалышы тишти агартууда эң сонун ыкма болуп саналат. Анын үстүнө баалары арзан жана бул ингредиенттер ар бир кожойкенин ашканасында табылса керек. Бул процедураны кантип жасайбыз, азыр айтып беребиз.
Биринчи кезекте апельсиндин кабыгын аарчып алыңыз. Андан соң кабыгынын бир нече бөлүгүн аласыз да аларды тиш эмалиңизге сүртөсүз. Ал эми лавр жалбырагын порошокко айланганга чейин майдалайсыз жана аны да тишиңизге сүртөсүз. Аны 5 мүнөткө калтырып, оозуңузду жылуу суу менен чайкаңыз. Бул ыкманы жумасына бир жолу колдонсо натыйжалуу болот. Апельсиндин кабыгындагы кислота эмальдагы тактарды пайда кылган бактерияларды жок кылат. Ал эми лавр жалбырагы тактардын ичине сиңип, саргарган боекторду жоготот. 6. Туздуу суу менен чайкаңыз. Туздуу суу тиштерге кам көрөт, анткени туз табигый бактерияга каршы каражат. Мындан тышкары 1 стакан жылуу кайнатылган сууга 1 чай кашык тузду аралаштырып, муздатып, оозду чайкоо үчүн колдонсоңуз, тиштин эмали бара-бара агарып жаткандыгын байкайсыз. 7. Активдештирилген көмүр. Активдештирилген көмүр менен агартуу эң оңой жана арзан ыкмалардын бири. 1 таблетканы майдалап, сууга чыланган тиш щеткасын порошокко малып, кадимкидей эле тиштериңизди тазалоо жетиштүү болот. 8. Түстөргө көңүл буруңуз. Сиз билдиңиз беле? Эң кызыктуусу, ак түстөгү тамактар сиздин тишиңизди агартат экен. Мисалы, күрүч, балык, тоок эти. Ал эми ачык түстөгү тамактар, мисалы, сабиз, кызылча, тиштин эмалин боеп салат. Баса, кызыл винодон, бальзам уксусунан жана кофеден кийин сөзсүз түрдө оозуңузду чайкашыңыз керек. Анткени бул суусундуктар тишиңизди боеп, жылмаюңузду бузуп коет. Же болбосо суусундук тишке тийбеш үчүн түтүкчө аркылуу ичсеңиз болот. 9. Кокос майы. Эмальдагы сары катмар көбүнчө учурда биз жеген тамактардан келип чыгат эмеспи? Доктор Маркес тишти кокос майы менен чайкоону сунуштайт. Бир процедура үчүн 1 аш кашык май жетиштүү болот. Кокос майы эмальды боектон жана түстүү азыктардын жабышып калуусунан сактайт. Мындан тышкары тиштеги жана десналардагы бактерияларды кетирет. 10. Банандын кабыгы. Ыргытайын деп жаткан банандын кабыктарын таштандыга салбай туруңуз. Себеби банандын кабыгы тишти агартуунун мыкты жолу. Ал тишиңиздин эмалине зыян келтирбейт жана саргарган тактарды тазалайт. Бул ыкманы колдонуу абдан жөнөкөй жана 5 мүнөттөн ашык убакыт талап кылынбайт. Анда эмесе, банандын кабыгы бизге кандай жардамчы боло алат экен? Чогуу күбө бололу, бизден алыстабаңыз. Ал үчүн банандын кабыгын сыйрып алыңыз. Анын бир аз бөлүгүн алып, тиштериңизге сүртүңүз. Бул процедураны 2-3 мүнөткө чейин улантыңыз. Аягында оозуңузду жылуу суу менен чайкап коюуну унутпаңыз. Бул ыкманы жумасына 1-2 жолу колдонууну сунуштайбыз. 11. Сагыз чайнаңыз. Жарнамалык роликтер тамактангандан кийин сагыз чайноону бекеринен сунуш кылышпайт. Ал ашыкча калдыктарды механикалык жол менен алып салууга жардам берет. Ошондой эле тамактангандан кийин кислотаны нейтралдаштырылган шилекейди стимулдаштырууга көмөк көрсөтөт. Аз кислота, калдыктар аз, тиштер таза. Ал эми сагызды тандоодо кумшекери жогун алып, кыска мөөнөткө чайноо керек. Көп учурда биз тишибизди жууганыбыз менен алардын ортосундагы аймакты унутуп коебуз. Абсолюттук тазалык үчүн күрөштү атайын тиш жиптерин сунуштайбыз. Анын жардамы менен жылмаюңуз жаркырап калат. 12. Тил жөнүндө унутпаңыз. Сиз тишиңизди жуудуңуз, бирок тилиңизге көңүл да бурган жоксуз. Бул такыр туура эмес, достор. Канча да тамак аштын бардык таштандылары, анын ичинде түстүү тамак аштар менен суусундуктар да тилиңизде сакталып кала берет. Ал эми тил бул түстөрдү тиштериңизге оңой эле жеткирет. Андыктан тилиңизди тишиңиз менен кошо тазалаңыз. Эскертүү: эгерде сизде брекет, аллергия, кариес же десна оорулары бар болсо, ошондой эле кош бойлуу жана эмчек эмизген айымдарга жана 18 жашка чыга электерге атайын тиш агартууга болбойт. 13. Сыр терапиясы. Албетте, сыры бар сэндвич эмес, бирок катуу сыр чындыгында эле тиштин бетиндеги налетторду кетирүүгө жөндөмдүү. Мындан тышкары сырда кальций көп болгондуктан тишиңиздин ден соолугун чыңдайт. Ушул эле себептен улам дарыгерлер сүт ичүүнү да кеңеш беришет. Эгерде эч нерсе жардам бербей жатса, ачык түстөгү кызыл помаданы жардамга чакырыңыз. Кызыл түс тишиңиздеги тактарды жашырууга жардам берет. 14. Лимон агартуучу эң сонун каражат. Цитрус жемиштери дагы агартуучу касиетке. Айрыкча лимон өзгөчө натыйжалуу. Эмне үчүн кычкыл жемиштин жардамы менен үй шартында тишиңизде агартуу болбосун?
Лимондун кабыгы менен тиштериңиздин алдыңкы бетин бир аз сүртүп коюу жетиштүү болот. Бул ыкма содага салыштырмалуу анча коопсуз эмес, бирок мынчалык тез эффект сизди таң калтырбай койбойт. Жыйынтыгын көрүү үчүн 1-2 жума лимон курсун жүргүзүү керек. Мындан тышкары, чай кашык көбүртүүчү порошок менен 1 чай кашык жаңы сылган лимон ширесин аралаштырып, 2 мүнөттүн ичинде эле тишиңизди аппак кыла аласыз. Эң башкысы, бул аралашманы тишиңизде 2 мүнөттөн ашык сактабаңыз. Ал эми тиш щетканы канча убакта бир алмаштырып туруу керек? Тиш щеткаңызды 3 айда бир алмаштырып туруңуз. Щеткаңызды ооруп жатканда колдонгон болсоңуз же башка тиш щеткалар менен кошо сакталып калган болсо, 3 айды күтпөй эле андан баш тартышыңыз туура болот. Ал эми балдар чоңдорго караганда тиштерин катуураак жуушат эмеспи? Ушул себептүү алардын тиш щеткаларын тез-тез алмаштырып туруу абдан маанилүү. 15. Базилик жалбырагы жана алоэ. Эң кызыгы, базилик жалбырактары жана алоэ өсүмдүгү да тиш агартууга жардам берет экен. Ал үчүн жаңы базилик жалбырактарын пюре кылып эзип, аны тишиңизге сүртөсүз. Базилик жалбырактарын кадимки тиш пастанын ордуна да колдонсоңуз болот. Эгер ак тиштүү Голливуд жылмаюусун каалап жатсаңыз, анда алоэ вера ширесин колдонсоңуз эң жакшы. Алоэнин ширеси менен тишиңизди сүртүңүз, ага тиш щетканы да колдонсоңуз болот. Сүйкөп жатканда массаждуу кыймылдар менен укалап турсаңыз, бул процедура жакшы натыйжа көрсөтөт. Аягында оозуңузду жакшылап чайкаңыз. Бул процедураны ар бир тазалоодон кийин кайталап туруңуз. Бир нече жумадан кийин тиштериңиз жаркырап калат. Маанилүү кеңеш. Тиш щетка чоң ролду ойнойт. Ал тургай пастага караганда дагы маанилүүрөөк болот. Катуу щетка эмальды бузуп, тиштериңизди жабыркатып коюшу мүмкүн. Ал эми жумшак тиш щеткалар тишти анчалык дыкат тазалабай коет. Андыктан стоматологдор орто катуу щеткаларды сунуш кылышат. Ушундай пайдалуу кеңештер менен видеобуз аягына чыкты. Ал эми сиз тиштериңизди кантип агартасыз? Комментарийге калтыра кетиңиз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.